УКМК Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырсалиев кайсы иштер үчүн камалганын түшүндүрдү. Атайын кызмат билдиргендей, Туңгуч Кичи районундагы номер 36-турак жайдын жанында 6 жыл бою жеңил типтеги 4 коммерциялык объект жана 5ке жакын балдар аттракциону мамлекеттик органдардын уруксаты жок эле коюлуп иштетилип турган. Ырсалиев кызматтык абалынан пайдаланып жогорудагы аталган коммерциялык объектилерди мыйзамсыз орнотууга колдоо көрсөткөн. Бул объектилер документтери жок иштеп, жергиликтүү бюджетке ижара акысын төлөөчү эмес. Мындан улам мамлекетке 2,9 миллион сом зыян келтирилген деп жазылат УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат Октябрь райондук администрациясы бул жерге сейил бак жана балдар ойной турган аянтча куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга тоскоолдук кылган кошумчалады. Учурда мыйзамсыз иштеп жаткан объектилер демонтаждалып, балдар аянтчасынын курулушу башталды. Бул иш боюнча вице-мэр жана ВНА аттуу жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.